Ассаламу алейкум достор, биздин каналдын катталуучулары жана жалпы спорт күйөрмандары. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз мушкери Марсель Нурланбек уулу менен казактын мушкери Эркебулан Токтар келе жаткан 8 февраль күнү Nomad Fighting Championship 12 мелдешинин алкагында жалаң бутта туруп, муштум менен беттеш өткөрүшмөк. Бирок Nomad уюму Эркебулан менен бирге бул беттештен Марсель качып кетти деген видеону өз баракчаларына чыгарышты. Дагы эле О мобилдик операторунун абоненти эмессиңби? Мой О баары үчүн ылайыктуу. 10 миллион сомду баары утуп ала алат. Бадыраак Мой О супер тиркемесин жүктөп ал жана лотереяга катыш. Кызматтарга төлөө, дүкөндөрдө сатып алуулар, которуулар, бонустар, арзандатуулар, ыңгайлуу, жөнөкөй, чын жүрөктөн бир тиркемеде. Мой О менен миллиондорго көздөй. Ал мен ойлап жүрген нәрсе болды. Марсель секіріп кетті, достар. Кім алдында маған Марсель сені айырат деп комментарий жазып атқан қазақтар да бар арасында. Барыңдар Марсельдеріңе барып, көтіне жел беріңдер енді. Шықсын. 2 күн қалғанда, 2 күн қаншама дайындалдым мен, қанша салмақ қудым. Көріп жүрсіңдер қалай қиналып жүргенімді. И тұрады да секіріп кете салады. Таза еркектің ісі емес. Травмалық қапты типа, бірақ мен оған сенбеймін. Өйткені ол таяқ жейтін білді, кулачкадан оған вообще шанс жоқ. ММА болса ладно, оны тренерлар да білді жанында. Таяқ жейді ау, осы таяқ жейсің ау дегеннен кейін бұл секіріп тұр ғой. Өкінішті, бірақ сондай адам енді секіріп кете салатын. Біліп жүріңдер кімнің кім екенін бұдан былай. Өзүңүздөр көргөндөй, Эркебулан бул видеодо Марселдин жаракаты тууралуу сөз кылды. Бирок кыргыз мушкери бул маселе боюнча эч кандай маалымат бере элек. Балким уюм жетекчилерине кабар бергендир. Балким Эркебуландын берген маалыматы дагы так эместир. Эгер деле чын болуп чыкса, себеп эмнеде экендиги азырынча так белгилүү эмес. Буга чейин Марсель аны Өзбектин Амирхан аттуу спортчусу беттешке чакырып жатканы тууралуу айткан эле. Ассаламу алейкум достор, мына кечеден баштап мага өтө көптөгөн видеолор жөнөтүп атат да. Амирхан деген Өзбекстандын байеси бар. Ошол жөнөтүп атат. Мен жөнүндө сүйлөптүр, Марсель ушундай грэплер ММАдан номер 1 деп. Мен мындай личный ашча сүйлөбөйм, мен өзүңөр билесиңер. И Амирхан ал жерде личный сүйлөп коюптур. Марсель менен эгер келсе 70 килограммга келсе 2 раунд жетет. Амирхан сага 1 раунд жетет. 1 раундтан чыгарбайм. Эгер мындай по факту келгендечи, последний боюн көрдүңөр, 45 жаштагы чалга удушение түшүптүр. Биринчи раунд, биринчи минут жетет Амирханга. Калганы жалко. Калган нерсени башка нерсеге убакыт кетирем. Ошол себептен Амирхан мындай личный сүйлөштүн кереги жок. Эгер ушунчалык желанияң болуп атса, ушунчалык каалап атсаң, рингке чык. Сен весиң 70, мен 61-66 турушам. Давай вести 68 кылайлы. Хорошо, мен көтөрөм вести. 68 кылайлы. Эгер духуң жетсе, антип просто так пустой сүйлөп, анан мынтип микрофонду кармаштын кереги жок. Достор, дагы бир айта кетчү нерсе, Өзбекстандын спортсмендери өздөрү бири-бири менен кырылып жүрүшөт да. Мына элине, Өзбекстандын элине мындай рахмат айтыш керек да буларчы. Неге дегенде, ошон бири-бири менен кырылып атса дагы спортсмендерди колдойт экен да, жаман катты колдошот экен мындай Өзбекстандын эличи. Бул Амирхандын тренерин тааныйм. Булардын командасы өтө күчтүү команда, мындай командасында өтө күчтүү балдар бар да. Анан эгер 68ге келсе, 68 может вести сүйлөшөттүрүз. Эгер октагон лига интерес кылса, смело любой время чыгам. Амирханга көрсөтөм, 2 раундда кандай бүтүрөт. Биринчи раундда өзү бүтүп калабы же экинчи раундда мен утуп алабы көрөбүз. Анан ошол эле мен жөнүндө сүйлөгөн видеону жөнөтүп атышат да, мага тынбай. Ар группалар киргизип атат, ар жак киргизип атат. Комментарийсине кирсем, Өзбекстандын эли мени колдоп атат да, Марсель утуп коет, Марсель мындай. Колдооңорго чоң рахмат, адушы. Спортто эч качан улут болбойт, спортто чисто мындай фанат деген өтө бөлөк нерсе да, башка нерсе болот. Ошол себептен колдоп аткан өзбекстандыктарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Эгер лигага интересный болсо, полный газ. Өзүнү сыйлабаган өзгөнү эч качан сыйлабайт да, булар өздөрүн сыйлабайт, өзгөнү эч качан сыйлай алышпайт, достор. Ошол себептен мындай туура түшүнсө болот. Эгер бойго чыккан болсо, бойдон көрсөтөбүз. Кандай ойлойсуздар? Марсельге жаракаты жолтоо болуп калдыбы? Же алдын ала пландалган нерсе беле?
пикир жана комментарийлерди алдына жаза кетиңиздер.